Саламатсыздарбы. Эфирде жума ичиндеги негизги жаңылыктарды баяндаган Жума Баян маалымат аналитикалык программасы. Студияда кызматта мен Акылай Маратова. Алгач бүгүнкү чыгарылыштын кыскача топтому менен таанышып алыңыз. Россия биринчи жолу Кыргызстанга электр энергиясын экспорттой баштады. Бул тармактагы тартыштыкты жөнгө салабы. Ипотека алуу дагы жеңилдетилди. Социалдык ипотеканы кимдер ала алышат? Жакырчылыктан чыгуу аракети. 100 000 сом абалды жеңилдетеби? Россиянын Интеррау энергетикалык компаниясы биринчи жолу Кыргызстанга электр энергиясын экспорттой баштады. Апрель айынан тарта электр тогу өлкөгө Казакстандын бирдиктүү энергия системасы аркылуу транзит менен жөнөтүлүүдө. Планга ылайык мамлекет апрель айынан тарта 2024 жылдын март айына чейин жалпы көлөмү 900 миллион киловатт саатка чукул электр энергиясын сатып алат. Жарыкты сатып алууда баа төмөн болуш үчүн министрлик түнкү жана дем алыш күндөргө басым жасап, анда орточо баа 2 сом 50 тыйынды түзүп жатканын билдирди. Ал эми эки тараптуу макулдашылган келишимдин негизинде быйыл 500 миллион киловатт саат электр кубатын алуу каралса, калганы 2024 жылдын башына пландалган. Орусиянын Кыргызстанга электр энергиясын экспорттогонун энергетика тармагындагы көйгөй чечилди дегенди билдирбейт. Себеби ушундай эле жол менен Кыргызстан коңшу Казакстан, Өзбекстан, Түркмөнстандан маал-маалы менен жарыкты импорттогондун өзүндө эскертүүсүз өчүрүүлөр болуп келгени жашыруун эмес. Айрыкча кыштын чыкыроон суук маалында светтин өчүрүлгөнү элдин жашоосун оорлоткон. Министрлик бул көрүнүштү жабдыктардын жаңыланбаганы, техниканын эскиргени менен байланыштырган. Мындан улам өкмөттүн токтому менен 1-майдан тарта электр энергиясынын баасын 23 тыйынга жогорулатып, 1 сомду түзөрүн жарыялады. Бул тармактагы коопсуздукту камсыз кылып, калкты электр энергиясы менен үзгүлтүксүз камсыз кылууга жумшаларын убадалайт. Деген менен тарифтин жогорулаганы энергетика тармагындагы көйгөйдү чечеби деген суроону жаратат. 2023 жылдын апрель айынан тарта Орусия Кыргызстанга электр энергиясын экспорттоп баштады. Орусиянын басылмалары жазган маалыматта экспортту Россиянын Интеррау компаниясы Казакстандын энергия системасы аркылуу ишке ашырууда. Бул маалыматты энергетика министрлиги ырастап, жарыкты экспорттоо келишимдин негизинде ишке ашырылып жатканын билдирди. Биз Орусия менен келишим, мына биздики транзит эгерде Орусиядан электроэнергия алып келсек, бул Казакстан менен келет да. Казакстан линиясы менен. Туркмениядан алып келсек, Өзбекстан линиясы менен келет. Бүгүнкү күндө макулдашуубуз бар. Бүгүн любой убакта 500 миллиондон 800 миллионго чейин киловатт саатка чейин электр энергия алганга мүмкүнчүлүгүбүз бар бизде. Эки тараптуу макулдашылган келишимге ылайык жыл соңуна чейин 500 миллион киловатт саат электр кубатын алуу каралса, калганы 2024 жылдын башына пландалган. Апрелдин башында министрлер кабинети электр энергиясынын баасын 1-майдан тарта 23 тыйынга жогорулаткан документке кол койгонун жарыялады. Ага ылайык 700 киловатт сааттан колдонуп келген электр энергиясынын баасы 1 сом болот. Ошол эле учурда 700 киловатт сааттан ашык пайдаланган учурда баа өзгөртүлгөн эмес. Жетишпеген үй бүлөлөргө соцзащитадан бизде 97 миңден ашык абонент бар. Алар 50 тыйындан төлөп аткан. Ал ошо ойдон эле кала берет. Мындайча айтканда аны көбөйткөн жокпуз. Адистердин айтуусунда Кыргызстандагы электр энергиясынын баасы акыркы 15 жылдан бери өзгөртүлө элек. Ошол эле учурда өлкөдө керектөөчүлөрдүн саны тездик менен өскөнү байкалат. Буга байланыштуу энергетиканын коопсуздугун сактап калуу менен бирге калкты жарык менен үзгүлтүксүз камсыздоо маанилүү. Ал үчүн энергетика жабдууларын жаңылоо маселеси курч. Кыш учурунда абдан суук болгон учурларда бул баягы өчүрүүлөр болбоду. Өчүрүүнүн баары ушул биздин жабдыктардын эскилигин
келип жеткендигинен байланыштуу болду да. Ошол учурларда биз дагы бул маселени козгодук, бирок биз өз көзүбүз менен көргөнүбүзгө байланыштуу бул баягы жабдыктарды алмаштыруу, бул абдан мындай чоң каражат сарпталат экен да. Кыргызстанда өндүрүлгөн электр энергиясынын көлөмү 15 миллиард киловатт саатты түссө, керектөө 18 миллиард киловатт саатка жетет. Ошол эле учурда өндүрүлгөн энергиянын 60% калкка, 40% өндүрүштүк жана коммерциялык ишканаларга сатылат. Элге колдонууга электричествону 2 эсеге чейин элге арзандатып берип атабыз. Бул жылдан жылга эле уже карыздын көбөйүп, бул барып бул темпте кете турган болсок, сөзсүз түрдө бул энергетический кризиске алып келет. Адистердин айтуусунда Кыргызстанда электр энергиясынын өзүн-өзү актаган баасы 1 сом 80 тыйынды түзөт. Буга жыл ичинде өндүрүлгөн электр энергиясынын 70% элге 77 тыйындан сатылып, жарыкты өндүргөн компаниялар бул учурда 1 сом 10 тыйынга чыгымга учураганын мисал келтиришет. Биринчиден эл үчүн да туура эмес болот. Мен деле каалабайм, мен мисалы көбүрөөк төлөгөнгө, бирок ар бир колдонгон нерсени эртеңки күнү туура актап неме бериш керек да. Андан сырткары биз эртең балдарыбызга эмне калтырабыз? 15 жылдан бери эмес, 30 жылдан бери биз почти эч кандай генерирующий кубаттуулуктарды Кыргызстанда киргизген жокпуз. Ал эми энергетика боюнча эксперт Расул Умбеталиев калк үчүн электр энергиясынын баасын жогорулатканга каршы пикирде. Себеби өкмөт көтөргөн 23 тыйын менен тармактагы жылына орун алган 7-8 миллиарддык тартыштыкты жабуу мүмкүн эмес. Анткени эл колдонгон электр энергиясына көтөрүлгөн баа менен жылына 1,5 миллиард 1600 миллион сом гана кошумча каражат төлөнөт дейт. Ошол эле учурда тарифти көтөрөрдөн мурун элдин пенсия, жөлөк пулун жогорулатуу керектигин белгилейт. Ошо 7-8 миллиард сомду кайын табабыз. Эмне дегенде мынагы эң кирешелүү, эң бай бул ишканалар бар. Бул алтын каскан ишканалар бар. Бул арак, вино чыгарган заводдор бар. Бул баягы темирди эриткен атайын плавильный заводдор бар. Анан кийин майник иштеп аткан компаниялар бар. Ошолорго коэффициентти 2 эмес 5 кылсак, ошондо 8 сомдон 10 сомго чейин төлөнсө, ошондо жалпы 7-8 миллиард сом кошумча төлөмдөр болот. Ошо негизинде ошондой тариф саясатты кылсак, бул толугу менен ошо энерго тармакты ошо эски жабдууларды жаңы жабдууларга алмаштырганга, анан кийин капиталдык курулуштарга ошондой акча каражат толук кандуу жетет. Бул учурда энергетика тармагындагы мекемелер толук кандуу кирешелүү болуп, айрыкча кыш айында жарыктын өчүрүүлөрү орун албайт. Дегени менен учурда өкмөттүн токтому күчүнө киргендиктен, калк төлөгөн акча максаттуу жумшалып жатканына көзөмөлдүү күчөтүү керектигин кошумчалады. Өлкөдө эң көп каражат энергетика жана транспорт министрлигине жумшалганы менен, электр энергиясында тартыштык орун алып келгени жашыруун эмес. Буга байланыштуу Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Түркмөнстанда маал менен жарыкты импорттоп келет. Акылай Маратова, Тынчтык Көлбаев, Жума Баян. Министрлер кабинетинин токтому менен Менин үйүм 2021-2026 программасына өзгөртүү киргизилди. Жаңыланган документтеги социалдык ипотека багыты менен эми жылдык үстөгү 4%дык мамлекеттик ипотекалык кредитти бюджеттик сферанын адамдарынан сырткары жеке секторда иштегендер да ала алышат. Аны менен көп балалуулардын, майыптыгы барлардын жана жаш адистердин жеңилдетилген шартта турак жай менен камсыз болуусуна мүмкүнчүлүк жаралды. Өзгөртүү киргизилген документте жылдык үстөгү 4% менен берилген мамлекеттик ипотекалык кредиттин мөөнөтү 25 жылга чейин деп көрсөтүлүп, баштапкы төгүмү жоктугу белгиленген. Социалдык ипотека алуунун эрежесинде сөзсүз мамлекеттик ипотекалык компанияга кезекке туруу керек. Өзгөртүү киргизилген документте дагы эмнелер каралган? Социалдык ипотеканы кантип алса болот? Кененирээк кийинки материалда.
Мамлекеттик ипотека алуу дагы жеңилдетилди. Үстүбүздөгү жылдын 14-мартында өкмөттүн токтому менен Менин үйүм 2021-2026 программасына өзгөртүү киргизилди. Ага ылайык эми жылдык үстөгү 4% мамлекеттик ипотекалык насыяны бюджеттик сферада иштеген адамдардан сырткары жеке сектордо иштегендер да ала алышат. Бул өзгөртүү киргизилген документтеги социалдык ипотека багыты аркылуу ишке ашырылат. Бүгүнкү күндө 3-чү багыт киргизилип атат. Бул социалдык ипотека. Ал жакта 4% ипотека бюджеттик мекемеден сырткары жеке сектордо иштеген жарандарга да жеткиликтүү болот. Болгону ал жарандар айрым социалдык категорияларга туура келиш керек. Булар көп балалуу үй бүлөлөр, 5 баласы бар жана андан көп үй бүлө. Ошондой эле толук эмес кичинекей балдарды багып аткан үй бүлөлөр. Экинчиси бул, үчүнчүсү бул ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар жана алардын камкорчулары, ошондой эле айыл жергесинде иштеп жаткан жаш адистер. Анан бюджеттик мекемеде көп жылдан бери иштеген кызматкерлер, ушулардын бардыгына 4%дан ипотекалык каржылоо жеткиликтүү болот. Жарандар ипотекалык насыя алыш үчүн алгач онлайн арыз жазып, аны мамлекеттик ипотекалык компаниянын адистери канааттандырышы зарыл. Социалдык ипотека багыты менен кезекке туруунун жолу да электрондук түрдө ишке ашырылат. Биз паспортто жазылган эле маалыматты талап кылабыз. Ошол эле маалыматты толтуруп берет электрондук арызга. Ошонун негизинде түндүк системасы аркылуу бардык мамлекеттик органдардан маалыматты текшере алабыз. Бул система аркылуу паспорттук маалыматты текшеребиз, үй бүлөлүк абалды текшеребиз. Ошондой эле турак жай бар же жоктугу каралат. Андан сырткары салык кызматынан жана социалдык фонддон иштеген иши тууралуу боюнча маалымат текшерилет. Турак жай банктардын катышуусуз ижарага алып, андан ары сатып алуу жолу менен берилет. Мындан сырткары аталган системанын алкагында чет өлкөдө иштеген мамлекеттин жарандары да мамлекеттик ипотекалык насыяларды ала алышат. Буга чейин мекемеде маалымат тактап, насыяга үй алам дегендердин көбүн мугалимдер түзсө, жаңы механизмдин ишке кириши менен ден соолугунан улам мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар, көп балалуу үй бүлөлөр көбүрөөк кайрылып баштаган. Жакынкы арадан баштап социальный ипотека деген жаңы механизм киргиздик. Ошого көп жанагы ажырашкандар, же болбосо жесирлер, балдары жанагындай мүмкүнчүлүгү чектелген, же болбосо үй бүлөсүндө ушундай мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар болсо, ошолор жаңы механизм менен катталышат. Азыркы көбүнчөсү азыр ошол мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар да кайрылып башташты, ошол механизм киргенден бери. Биз аларга сөзсүз түрдө өзүбүз жардам берип, өзүбүз каттоого тургузуп, бардыгын өзүбүз жардамдашып атабыз. Буга чейин күнүнө 200дөн ашык жаран кабыл алынса, санарип технологиясынын ишке кириши менен маалыматты тактап кезекке тургандардын саны өсүп баштаган. Гүлзат Султанова балыкчыдан маалымат тактоо үчүн келген. Ал февраль айында жеке кабинет ачканы менен белгиленген 3 ай өтсө да кезеги жылбай жатканын айтат. Очередке түшө элекмин да. Проверкада турдум 3 айдан бери эле. Проверка болду. Подтверждение мэрияныкын алып келгем. Анан келсем ошондой болуп калыптыр да. Доступный льготныйдан адашып калыптырбыз да. 8%, анан 4% бар экен. Анан мен азыр кайра заявление жаздым. Доступныйга жаздым да. Ошентип оңоп киргизтирдим буюрса. 8% менен кетип калат экен. Бириккен Улуттар уюмунун көрсөткүчүндө Кыргызстан жарандарынын 30% жакыр жашайт. Бул пайыз үй алуудагы мүмкүнчүлүктүн төмөндүгүн көрсөтөт. Мындан улам экономист Кубан Чороев социалдык ипотеканын алуу жолдоруна маани берүүгө чакырат. Себеби жарандардын киреше булагы төмөн болгондуктан кыймылсыз мүлк алууга мүмкүнчүлүктөр чектелүү. Айтымында жылына 60 000 жаңы үй бүлө пайда болсо, бул 60 000 үй керек дегенди билдирет. Ал эми мамлекеттик ипотекалык компания 7-8 жылдык программасы менен 4,5-5 000 үй бүлөнү гана үй менен камсыз кылганын айтат. Өнүккөн мамлекеттерде мындай проблема турбайт. Анткени себеби ал жакта бизге окшоп кедейчилик жок да. Көбүнчөсү орто багы катмарын түзөт. Алар болсо ошондой тийиштүү деңгээлде ипотека жана башка кирешелери жетиштүү. Кыргызстанда мамлекет берип аткан ипотека бул чектелүү гана, ушул мисалы муктаж адамдардын бир ашып кетсе бир 3-4%-на эле жеткиликтүү болот. Анткени себеби мамлекеттин ресурстары чектелген.
коммерциялық банктардың деле ресурстары өтө чектелген. Ошондуктан бүгүнкү күндө башка механизмдер керек. Маселен, жаңы салынган үй 5 жылдык мөөнөткө берилсе, аны төлөөнү калктын 5% гана ишке ашырса, коммерциялык банктардын талабына жооп бергендердин пайызы 5-10го жетет. Ал эми калган калктын 85% насыя алууга мүмкүнчүлүгү жок. Мындан улам үй менен камсыз кылган кооперациялык жолду сунуштап, анын укугун аныктаган мыйзам кабыл алыш керектигин кошумчалады. Ал эми мамлекеттик ипотекалык компаниянын маалыматы боюнча бүгүнкү күндө Менин үйүм 2021-2026 программасынын алкагында 2800 үй бүлө 6 миллиард 700 миллион сомго турак жай менен камсыз болгон. Ошол эле учурда кезектеги 11 000 жаран каржылоону күтүү кезегинде турат. Мирлан Маматалиев, Акылай Баратова, Тынчтык Көлбаев, Жума Баян. Учурда социалдык келишимдин негизинде аз камсыз болгон үй бүлөлөргө мамлекеттин бюджетинен 100 000 сомдон берилүүдө. Бул каражат бир жолу берилип, жакыр жашаган үй бүлөлөрдү оор турмуштук кырдаалдан чыгууга түрткү болору белгиленет. Кайтарымсыз негизде берилген бул сумма колунда жок үй бүлөлөргө иш таап берип, жакырчылыктан чыгуу максатында атайын иштелип чыккан. Үй бүлөгө көмөк долбоорунун алкагында 100 000 сом жарандарга сертификат аркылуу тапшырылууда. Бир жылдын ичинде бул долбоор жакшы натыйжа көрсөткөн. Быйылкы жылдын эсебинен 10 000 үй бүлөгө 1 миллиард сом каражат бөлүнүп, өлкөнүн ар бир район шаарларындагы бардык муктаж үй бүлөлөргө берилүүдө. Деген менен бул каражатты алган бүлөгө мамлекет балдарына берилген жөлөк пулду токтоткону суроо жаратат. Бир жолу гана берилген бул сумма бизнес баштоого жетеби? Жарандар бул акчаны туура пайдалана алышабы? Мамлекет аны кантип көзөмөлдөйт? Кененирээк кесиптешим Тазагүл Эмилбекова токтолот. Мамлекеттен кайтарымсыз негизде 100 000 сомдук жардам алып жаткан Айбек Самединов Чүй облусуна караштуу Воен Антоновка айыл өкмөтүнүн тургуну. 3 баланын атасы аталган каражатка тигүү машиналарын алып, чакан бизнес баштоону пландап жатат. Кичине үйдөн аялыма, келинчегиме швейный машинка, анан кийин прямой строчка, пятинитка дегенди ошону алып берип, үйдөн үй шартында ошо иштеген неметтик да, проектке катышып, ошо бизнес проект түзүп, өзүбүздүн айыл өкмөткө алып бердик. Анан эми ушу 100 000 сом мамлекет тарабынан жардам берилип атканына кубанычтабыз. Үй бүлөгө көмөк долбоорунун алкагында 100 000 сомдук сертификатка ээ болуп жаткан Воен Антоновка айылынын дагы бир жашоочусу Айсел Тойчубаева болсо, бул акчага чакан дүкөнүн кеңейтүүнү пландап жатат. Айыл өкмөттөн бизге сунуш түштү, ушундай 100 000 сом каражат бөлүнүп атат. Мурун кылып жүргөн бизнесиңерге, же болбосо эми баштай турган бизнесиңерге кичине болсо да жардам болобу деген. Эми азыр өзүңөр көрүп билип атасыңар, 100 000 сомго көп деле бизнес баштоо аябай кыйынга турат. Ошол себептен мурун кичинекей чакан дүкөн иштетчүмүн. Ошого товар алып иштеткенге дагы кичине жардам болобу деп ушул проектке катыштым. Проектти жазып келип, Кудай буйруп өтүптүр. Бүгүн алып атабыз 100 000 сомдун сертификатын. Ошол дүкөндү кичине болсо да көбөйтүп, товар кошуп, балдарыма кийинип-кийгенге, ичкенге көбүрөөк кичине акча болот деп. Социалдык жактан аз камсыз болгон, колунда жок үй бүлөлөргө иш таап берүү, жакырчылыктан чыгаруу максатында иштелип чыккан социалдык келишим долбоорунун алкагында Сокулук районундагы мамлекеттик администрациясында 200 үй бүлөгө 100 000 сомдук сертификаттар тапшырылды. Мамлекеттин көмөгүнө муктаж жарандарды аныктоо үчүн жер-жерлерде атайын комиссия түзүлүп, муктаж үй бүлөлөр тандалып алынган. Андан соң алар 3 айлык окуу курстарынан өткөрүлүп, өз алдынча ишкерлик баштоо үчүн жардам алуу тизмесине кошулушкан. Анан Сокулук районуна тем более бизде пособие алуучулардын болгон 1%га жетпеген 0,8% алат. Кудай бурса бул долбоор менен биз жергиликтүү бийликтер менен иштеп баштадык. Жана жогоруда айтып өткөндөй Шопоков, Атбашы дагы айыл өкмөттөр болот. Буну дагы өнүктүрүп, жанагы жөлөк пул деген түшүнүктү жок кылып, жалаң ушундай долбоорго өткөнгө аракет кылып жатабыз. Шарттары жана долбоордо кандай болсо максаттуу пайдалануу көбүрөөк ошо басым койдук. Эмнеге жаса ошо иштетсин, ошо көзөмөлдөйбүз сөз түрдө. Эгерде булар жакшы иштесе, жана жогоруда министрибиз айтып өткөндөй, күзгө барганда жанагы айыл банк аркылуу 200 000 кредит берген деди го.
негизинде биз ошо эгерде максат жакшы десе биз кирип бергенде ошо көрүп башын жасайбыз деп макулдаштык. Көптөгөн өлкөлөрдө социалдык келишим долбоору ийгиликтүү иштеп келет. Ал эми Кыргызстанда долбоор пилоттук түрдө 2021 жылы иштей баштаса, 2022 жылы толук кандуу күчүнө кирген. Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министри Кудайберген Базарбаев алгач долбоор ишке ашпай калышы мүмкүн деген кооптонуулар болгонун айтат. Бирок 1,5 жыл ичинде бул долбоор жакшы натыйжа көрсөтө алган. Быйылкы жылдын эсебинен 10 000 үй бүлөгө 1 миллиард сом каражат бөлүнүп, өлкөнүн ар бир район шаарларындагы бардык муктаж үй бүлөлөргө таркатылууда. Министр долбоордун алкагында 25 000 жумуш орундары түзүлүп жатканын айтат. Кимбирөө мисалы швейный машинкалардан алышты, кимбирөө болсо парикмахерскийге салышты, кимбирөө болсо монеки мини пекарняга салышты, кимбирөө болсо монеки токканалабыз деп. То есть ким эмнеге шарттары болсо, ким өзү эмнени билсе, ошол тарапкачы. Быйылкы монеки 10 000 бүлөгө берилген жараша биз дагы кошумча 25 000 жаңы жумуш орундарды берип атабыз. Анан сырткардагы биз ушу менен дагы 50 000 биздин жарандардын жашоосун жакшыртып атабыз. Бул абдан мындай байлуу кишилерге мындай көрүнбөгөндөн биздин элибизге абдан мындай маанилүү, сезимдүү, керектүү ушул жардамда biz tereň işenebиz. Uşul эки жарандарыбыз болсо биздин коомубуздун алдына чыгат. Булар үлгүлүү коом болот. Булар үлгүлүү адамдар болот. Мен буга терең ишенем. Министрлик долбоорго жакыр үй бүлөлөрдүн баары катышууга милдеттүү эмес экендигин, каалоочулар гана катышса болорун белгилешет. Бүгүнкү күндө өкмөт аз камсыз болгон үй бүлөлөргө жыл сайын жалпы жонунан 8 миллиард сомдун тегерегинде каражат коротот. Жогорку кеңештин депутаты Венера Райымбатчаева өлкөдө жакыр үй бүлө катары 15-20 жылдан бери жөлөк пул алгандар бар экенин айтып, алардын жашоосун жакшыртып, оор турмуштук кырдаалдан чыгаруу үчүн дагы башка жолдорду кароо керек дейт. 100 000 сом менен көп үй бүлөлөр ал ушундай акыбалдан чыга албайт да. Бул жакка дагы азыр Кудайберген Базарович айткандай дагы бир мындай 5% кредит болсо пайызы жок, же ошол дагы бир проекттерди бир иштетип чыкса дагы жакшы болот да өзү негизичи. Колдош керек, сөзсүз түрдө колдош керек. Ошол 100 000 сомду берип коюп эле унчукпай калбай, биз кайрадан дагы ошол үй бүлөнү мындай сопровождение кылышыбыз керек да сөзсүз түрдө. Бул акчаны эми көбөйткөнгө биздин дагы өзүбүздүн мүмкүнчүлүгүбүздү да карашыбыз керек да, финансылык жактан да. Андан кийин ошол пайызы жок кредиттерди алса, ошондо ушул мүмкүнчүлүк да жакшы да. Алар ушул акчага дагы акчаны кошуп, кайра дагы иштеп кетсе болот да. Ошондой. Айта кетсек, өкмөттүн социалдык контракттын негизинде социалдык жардам көрсөтүү жөнүндө токтомунда. Мамлекет социалдык келишим түзгөндөн кийин аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн балдары жакынкы 3 жылда жөлөк пул алуу укугунан ажыратылат. Айрым адистер жөлөк пул алган үй бүлөлөр социалдык келишим түзгөндөн кийин тамак ашына жана балдарын бакканга киреше таба албай калып жатканын да айтып келишет. Алар социалдык келишим долбоору боюнча каражат социалдык жөлөк пул менен бирге берилгенде гана жакшы натыйжасын берет деген пикирди карманышат. Тазагүл Эмилбекова, Тынчтык Көлбаев, Жума Баян. Өтүп бараткан аптанын Жума Баян маалымат аналитикалык программасы мына ушундай маанилүү жаңылыктар менен жыйынтыкталат. Кийинки эфирден көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.